Өкмөт сунуштаган лотереялык ишмердүүлүктү жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентте кызуу талаш тартышты жаратты. Документке ылайык лотерея өткөрүүгө мамлекетке гана укук берүү сунушталган. Бирок бул жаатта өкмөттүн тажрыйбасы жок болгондуктан бул ишти жеке компанияга өткөрүп берүү каралыптыр. Тактап айтканда лотерея мамлекеттик деп аталганы менен ишти жеке тарап алып барат. Муну депутаттар катуу сынга алышты. Айтымдарында мындай кадам бул бизнести монополизациялоого алып келет. Я думаю, мы монополизируем рынок и отдаем ведение одной частной компании. И в конце государство, как и сейчас, кроме налогов, ничего получать не будет. И все на этом. Ошентип айтпадыңыз бы? Анда сиз концепцияга карама-каршы болуп калды. Мамлекеттик лотерея компаниянын алкагында оператор жалданат да, ошол операторго өзүнчө бир требованиялар коюлат. Ошондой кандайдыр бир көзөмөлдө, ошо жаш балдар катышпагандай, ойнобогондой бир 18 же 20 жаштан өткөндөн кийин гана ойногон болгондой мүмкүнчүлүк түзүш үчүн шарт коюлат да. Айрым маалыматтар боюнча мамлекеттик лотереяны жүзөгө ашырууга кореялык ишкерлер даярданып жатышыптыр. Ошол эле убакта бул документ бир компаниянын кызыкчылыгы үчүн гана даярдалып, калгандарын рыноктон сүрүп чыгарууга багытталган деген дагы пикирлер айтылды. Финансылык рынокты көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын жетекчиси бул маалыматты четке какты. Ошентсе да бул мыйзам күчүнө кирсе, өлкө казынасына ийрик каражат алып келет деген убадаларда күмөн жаратууда. Себеби түшкөн пайданын көпчүлүк бөлүгү жеке компаниянын эсебине кетип турат экен. Лотереянын баары электронный лотерея менен жабынып алып, казино, электронный рулетка баары игрүү автоматы бар ойноп аткан үчүн баарын жаап алды экенбиз. Анан бул жерде өкмөт сунуш киргизген. Биз баягы эми налог бюджетке кичине акча түшүп турсун, мамлекеттик лотерея болсун деп. Анан бул жерде анан кийин оператор деп булар айтышты. Оператор болот деп. Бирок жанагы ошо оператор дегени чын айтса, алда кичине күмөн санатып атат. Анткени бул жакшы ой менен мамлекеттик болсун, акчанын баары бюджетке түшсүн деп сөз болгон, ойдун баары ошондой жакшы болчу. Анан бул жерде чынында эле ошо оператор көпчүлүк акчанын баары ошо доходтун баары операторго алып калат экен, мамлекетке салык эле түшүп калып атат. Учурда өлкөдө 25 лотереялык компания катталып, жалпысынан 44 лицензия берилиптир. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы бул ишмердүүлүк менен алектенген уюмдардан 32 миллион сом салык түшүптүр. Эми алар жабыла турган болсо, 500гө жакын адам жумушсуз калат экен. Сейчас около десятка компаний, которые работают на бизнес, делают на этом поприще. Вот поймите, алардын тагдыры кандай болот? Кто государство, сегодня вы поработали, выкинули и все, вы нам не нужны. Бизнес, за бизнес кто будет отвечать? Как эта ситуация складываться будет? Мыйзам күчүнө кирсе, бүт лотерейный компаниялар, жеке компаниялар баары жабылат. Жабылат. Алар бизнес катарынан кандай болот? Вот вы занимались бизнесом, я пришел и сказал, все, ваш бизнес закрывается. Государство как-то это должно отрегулировать эти вещи. Бир топ талашып тартышуудан кийин мыйзам долбоору тармактык комитетке кайрадан карап чыгууга кайтарылды. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.